Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Багыш айыл өкмөтүнүн аймагында 360 гектар жер тилкесине эл аралык аэропорт курулат. Бүгүн 29 сентябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул ири долбоорду курууга макулдашылган инвесторлор менен кошо аэропорт курулуучу аймакка барды. То есть по этой дороге до Иссыкуля всего 4 часа. То есть получается, что... 4 часа. Здесь, в этом аэропорту, будет обслуживаться не просто Джалабадская область или там Ош-Юг. Нет, она может и Нарынская, и Скульская область они будут обслуживаться. Они быстрее сюда приедут, чем Бишкек или куда-нибудь. Я еще как вы понимаете? Они сюда быстрее доедут, потому что по этой дороге нет ни одного перевала, есть туннели, которые большие. И оно будет быстрее доезжать. Да, она вот эта дорога, вот такая трасса, вот дорогу видели, да? То есть, по сути, этот аэропорт может стать хабом для... Да, хабом для всего. Кроме того, по этой дороге сейчас начнут строить железную дорогу Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Вот он. Вот он. Аэропорттун учуу тилкеси 4 чакырымга чейин жетип, жүргүнчү жана жүк ташуучу учактарды кабыл алууга ылайыкташат. Мындай аэропорт Кыргызстанда эле эмес, Фергана өрөөнүндө эң көлөмдүү аба майданы болуп эсептелет. Курулуш иштерин президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык генерал-полковник Камчыбек Ташиев көзөмөлдөйт. Сузак районундагы Багыш жана Куромбек айыл аймагынын территориясында аэропорт куруу боюнча ал жерде 360 гектар жер бөлүнгөн. Ошол жерге ошол Фергана өрөөнүндөгү эң чоң аэропорт курулат. Буюрса. Ал инвестициянын көлөмү 400 миллион доллардан ашты. Жакынкы күндөрү мен ойлойм ушул биздин инвесторлор менен өкмөттүн арасындагы келишимге кол коюлат. Ошонун негизинде проекттер жасалып, жазга маал аэропорттун курулуш иштери башталат. Ошо биздин инвесторлор менен сүйлөшкөнүбүздүн негизинде аэропорттун курулушу 2 жылда бүтүш керек. 2 жылдан кийин биздин түштүк жергебизде түштүк эле жергесинде эмес, Фергана өрөөнүндөгү эң чоң аэропорт курулат. Жалал-Абадта аэропортту куруу шартын, куруу маселесин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баарыбыздын алдыбызга талапты койгон. Ошонун негизинде ушул аэропортту куруу маселесин контролдоо жагы дагы бизге жүктөлгөн. Ошондуктан буга биз өтө кылдат карайбыз. 400 миллион доллардан ашык инвестиция салынып жаткан бул долбоор орусиялык жана туркиялык инвесторлордун катышуусунда ишке ашырылат. Тараптардын келишиминде Кыргызстандын кызыкчылыгы жетиштүү шартта корголгон. Инвесторлордун багыты булар Россиялык жана Турциядан келген инвесторлор болуп атат. Алардын макулдашуусунда, өкмөт болгон макулдашуусунда кандай шарттар каралат жана кайсы шарттар менен алар курат, анын баардыгын ушул биздин өкмөттүн мамлекетке пайдалуу шарттарды биз киргизебиз жана ошонун негизинде курабыз. Курулуш иштери келерки жылдын жаз айларында башталып, 2 жыл аралыгында бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.